Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ecmaîn amma ba'd. Үй бүлөгө байланыштуу сабактарды баштадык элек. Бүгүн дагы ошол сабактын уландысы. Темада жазылгандай үй бүлөгө байланыштуу кеп-кеңеш, насааттар. Алхамдулилlah, буга чейин ошо таанышуу, андан кийин үй бүлө куруу, никенин алгачкы түнү ушуга окшогон байланыштуу маселелерди алганбыз. Андан кийин айтпасак деле белгилүү болгондой эле адам баласынын жашоосу башталат. Үйлөнгөндөн кийин. Анан үйлөнүү албетте бул оңой нерсе эмес. Үй бүлө жеке адамдан курулат, эки жуптан. Алардан урпактар, бала чака таралат. Ошол урпактардан коом жаралат, коомдон мамлекет түзүлөт дегендей. Демек үй бүлө жашоодогу адамдардын, мамлекеттин эң негизги пайдабалы. Ошондуктан бул негиздүү маселени ар бир адам эсине тутуп, ага жеңил карабастан, орчунду карап, жана ошо үй бүлө жакшылыгын сактаганга аракет кылыш керек. Анткени Аллах субхана таала бизге көптөгөн жакшылыктарды берген. Ошол жакшылыктардын ичинен эң төрөсү, эң жогоркусу бул дин жакшылыгы, иман жакшылыгы, таухид жакшылыгы. Андан кийин дагы башка жакшылыктар көп. Мына ошол жакшылыктардын ичинен бул үйлөнүү дагы чоң Аллах субхана таала бизге берген неаматтардын, жакшылыктардын бири. Ошол жакшылыкты биз сактай билишибиз керек. Кармай билишибиз керек. Бул жакшылыкты жоготуп албашыбыз керек. Анткени бул мусулмандар үйлөнүү жолу менен көбөйүшөт, бала чакалуу болушот. Анын баары тең мусулман болуп, иншалла Аллах субхана тааланын жолунда, иман жолунда дин карманган, Аллах субхана таала баш ийген, Алла таала кулчулук кылган пенделер, урпактар алат үйлөнүү жолу менен. Ошондуктан бул Аллах субхана тааланын чоң жакшылыгы. Бул жакшылыкты кантип сактайбыз? Бул жакшылыкты ушу Аллах субхана таалага шүкүр келтирүү менен сактайбыз. Мактоо келтирүү менен сактайбыз. Шүкүр келтирүү бул тил менен болот, жана дене мүчө кыймыл аракети менен болот. Адам бала тили менен айтып, Аллах субхана таала мактоолорду жана ошо Аллах субхана таала буйруган нерселерди аткарып, арамдан алыс болгон болсо, ошол демек Алла таалага шүкүр кылды деп эсептелинет. Демек биз ушул Аллах субхана таала берген үйлөнүү жакшылыгын Алла таалага шүкүр келтирип сакташыбыз керек. Алла таала Куранда айткандай, эгерде шүкүр келтирсеңер, мен көбөйтүп, андан да көп кылып берем дейт. Бул кайсы жакшылык болбосун, ошого биз шүкүр келтирген болсок, Аллах субхана таала ошол жакшылыкты андан да арттырып, анын аркасынан андан башка жакшылыктарды алып келет. Мунун тескериси эмне? Аллах субхана таалага шүкүр келтирбесек, Аллах субхана таала ошол жакшылыкты алып коюшу чоң ыктымал. Ошондуктан бул жакшылык биз ар бирибиз баасын билип, шүкүр келтирип, күнөөлөрдөн алысташыбыз керек. Анткени күнөө деген бул өтө жаман нерсе. Ошо келген жакшылыктын кетишине дагы себепчи болот. Ошондуктан жаңы үйлөнүп аткан үй бүлө мүчөлөрү, эркек, аял, жубайлар сөзсүз түрдө эмне кылыш керек? Аллах субхана таалага баш ийип, Алла таалага сыйынышып, Алла таала буйруган буйруктарды аткарып, күнөөлөрдөн алыстап, такыбачылык менен үй бүлө жашоолорун өткөрүш керек. Аллах субхана таала айткандай: "Ва ман яттакиллаха яджал лаху махраджа ва ярзуқу мин хайсу ла яхтасиб." Ким Аллах субхана таала такыбачылык кылган болсо, Аллах субхана таала ошол адам үчүн, такыба адам үчүн баардык кыйынчылыктан, баардык мүшкүл иштерден куткарып, жол таап берет, кандай кыйынчылык болбосун. Жана ошондой ва ярзуқу мин хайсу ла яхтасиб, жана анын ал ойлобогон, күтпөгөн жерден ырыскысын берет, ырыскыландырат деп Аллах субхана айтып атат. Көрүңүздөр, Аллах субхана тааланын чоң убадасы. Ким такыбачылык жолунда жүргөн болсо, Аллах субхана таала кыйынчылыктан куткарат экен, кандай жол болбосун. Жана ал адам ойлобогон жерден ырыскысын берип коет. Демек, мына ушундай аяттарды уккандан кийин эки жаш Аллах субхана тааланын жакшылыгын эстеп, үй бүлө жашоосуна түшкөндөн кийин ушул жакшылыкты кармап калыш керек.
Экинчи маселе, 2 жаш үйлөнгөндөн кийин алар түшүнүш керек, бул жашоо, үйлөнүү жашоосу, жубайлык жашоо бул жөнөкөй эле бир оюнчук жашоо же убактылуу жашоо же текшере турган жашоо эмес. Бул үй бүлөлүк жашоо башка жеке жашоого караганда айырмаланат. Мунун өзүнүн жоопкерчилиги бар, өзүнүн артыкчылыгы бар, өзүнүн кыйынчылыктары бар. Ошонун баарын тең эки жубай сезе билиш керек. Сезип ошого даяр болуш керек. Мейли эркек болсун, мейли аял киши болсун. Алардын жанагы жеке жашоосу же болбосо ата-анасынын, ата-энесинин карамагындагы жашоо бул башка жашоо. Эркек аял алып, кыз киши турмушка чыккандан кийин жашоо өзгөрөт. Көптөгөн жакшылыктар болот аркасынан, көптөгөн кыйынчылыктар болот. Баягы интип эркелей турган, каалаганыбызды кыла турган ата-энебиз жок болот. Алдыбызда биздин мойнубузга жоопкерчилик жүктөлөт. Эркек болсо аял кишини карап, багып, коргоп, камсыз кылыш керек болот. Аял киши күйөөсүнө баш ийип, үйүн тейлеп, аманатты сакташ керек болот. Мына ушундай жашоону алар сезиш керек. Бул жашоого түштүм деп. Жөн эле баягы жыргап эле ойноп күлүп жүрө берет экенмин деген маани сезим болбош керек. Албетте кандай жашоо болбосун ошонун ичинде үй бүлөлүк жашоо ачуусу болот, таттуусу болот, жыргалчылыгы болот, кайгы капасы болот. Ушунун баарын көтөрө билгенге даяр болуш керек. Алдын ала даяр болуш керек. Буга мындай нерсеге дагы ата-энеси дагы, ата-энелери да түрткү берип, жардам берип, жаштарга насаатын берип, аларды ушул жолго даярдаш керек. Баягыдай эркелеген заман жок. Айрыкча аял заты үчүн. Анткени көбүнчө аял заты турмушка чыкканда өзүнүн үйүнөн кетет да. Өзүнүн үйүнөн кетип, эркектин үйүнө барып жашайт. Же жеке жашашат, же анын ата-энеси менен жашайт эркектин. Анан баягы кыз киши, жаңы келин болуп аткан киши баягы атасынын үйүндө жүргөн, балким эркелеп жүргөндүр, каалаганын кылып жүргөндүр. Атасы алпештеп, апасы өпөлөп баккан кыз болуп калышы ыктымал. Ал жерден кеткенден кийин, демек, башка бирөөнүн бүлөөсү болуп атат. Ошону сезе билиш керек. Мен өз үйүмөн чыгып атам. Бул жерде башка адамдар, алардын түшүнүктөрү башка болуп калышы ыктымал, алардын салттары башка болуп калышы ыктымал, алардын үй жашоо тартиби башка болуп калышы. Ошого көнөйүн, ошого даяр болоюн, үй бүлөмдү сактайын, жакшы үй бүлө куруп алайын деген даярдык болуш керек. Ата-эне дагы ошол нерсеге түрткү берип даярдаш керек. Мына ошондо ушул себептер аркылуу жакшы үй бүлө курулат. Эгерде баягыдай эле өзүнүн үйүндө жүргөндөй элестетип жүрө берген болсо, анда туура эмес жашоосу кыйын болуп калышы толук ыктымал. Ошондой эле эркек киши ушундай кылыш керек. Мен бирөөнүн кызын алып атам, өзүмдүн карамагыма алып келип атам, үйүмө алып келип атам. Кантип багышым керек, кантип коргошум керек аны. Баягыдай күндөп каалаган убакытта түн ичинде же таң атканда келген убактым жок. Ата-энемди карайын, бала чакалуу болуп калсам аны тарбиялайын, ошого даярданайын, өзүмдү оңдоюн, үй бүлөмө үлгү болоюн деп ушунун баарын эркекте ойлонуп даярданыш керек. Жөн эле жаштык, мастык деп жүрө бербестен. Ошондо гана чыныгы татыктуу үй бүлөгө кадам таштап даярданган болобуз. Эгерде мундайды кылбаган болсок, анда жашообуз кыйындап кетет. Ошондуктан ар бир үй бүлө мүчөлөрү ушул нерсеге даярданыш керек. Андан кийинки маселе, 3-чү маселе. Үй бүлө мүчөлөрү үй бүлө кургандан кийин Аллах субхана таала аларга кандай мүмкүнчүлүк берди, кандай ырыскы берди, кандай жошону аларга ыйгарды, ошого канааттанып, топук кылып, ошого шүгүр кылып жашаш керек. Ойду тоону самабай, жанагы азды аз дебей, көп нерсеге көөп кетпей, Аллах субхана тааланын берген ырыскын жакшы сактап, канаат кылып, топук кылып жашаш керек. Айлана чөйрөнү карап алып, башкаларды көрүп алып, таасирленип, өзүндө жок нерсени самабаш керек. Анткени эгерде ким өзүндө бар нерсеге канааттанып, топук кылбаган болсо,
анын жашоосу бат эле бузулуп калышы ыктымал. Анткени канааттанбаган киши эч качан тойбойт. Жанындагы досторун карап, же бирөөлөрдүн сөзүн угуп, же азыркы заманда технология өнүккөн заман ар кандай мына Instagram же YouTube же башка ошого окшогон интернет булактарынан көрүп алып, өзүндө жок жашоону көрүп алып, ошого суктанып, анан өзүнүн үй бүлөсүн, эркеги болсо аялын чанып, аялы болсо эркегин чанмай жашоо башталып кетиши ыктымал. Ошондуктан үй бүлө мүчөлөрү эч качан сырткы чөйрөдөн туура эмес нерселерди кабыл алып, ошо менен таасирленбеш керек. Ооба, таасирлене турган болсо, жакшы нерселерди кабыл алып таасирлениш керек. Мына бул жөнүндө пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Муслимде келген хадисте ачык айкын жакшы багыт берип кеткен. Жалпы мусулмандарга. Силер дейт, өзүңөрдөн төмөнкү даражадагы, өзүңөрдөн төмөн жашаган, өзүңөрдөн төмөн болгон адамдарга карагыла. Өзүңөрдөн жогорку болгон адамдарга, жогорку жашоодогу адамдарга карабагыла деген. Көрдүңүздөрбү? Анткени ушундай кылышыңар силердин ушу Аллах субхана тағаланын силерге берген неаматын, жакшылыгын сактап, анын четке какпауга, айыптабаганга жардам берет деген да. Көрдүңүзбү кандай алтындай сөздү айтып, бизге чоң эрежени берип атат пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Жашоодо адам баласы өзүнүн жашоосун жакшы сактап калам деген болсо, туруктуулукту кармап калам деген болсо, анда эч качан колунда жок нерсеге, башка бирөөлөргө берилген жакшылыкты карап алып, же болбосо жакшылык деп ойлоп алат кээде адам баласы. Бирөөнүн колундагы, бирөөнүн ишиндеги нерсени көрөт да, бул жыргап атат, бул байып атат, бул шумдук болуп кетти деп ойлойт. Бирок акыйкатта тескери болушу ыктымал. Алар ошентип көрүнөт, же болбосо ошондой нерсе бар болсо деле ошонун аркасынан азап тартып аткандар болду. Бирок адам баласы алсыздагы бирөөнүн колундагы, бирөөнүн мүмкүнчүлүгү нерсени көрүп эле суктана берет. Мына ошондой кылбасын деп атат пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Өзүнүн төмөнкүлөрдү карасын. Мисалы, бир орто жашаган адам болсо, байларды карай бербестен, өзүнөн төмөнкү жашаган кедей же кедейирээк адамдарды карап, мына булардын да жок нерсе менде болуп атат. Булар жетпеген нерсеге мен жетип атам деп, ошондой ниет менен жашаган болсо, ошондой үлгүн алган болсо, жана Аллах субхана тағала берген неаматты сактай алат ошол адам. Аны четке какпайт, аны жаман көрбөйт, аны айыптабайт. Мына ушундай кылда деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам туура жолду көрсөтүп атат. Бул биздин жашообуздагы чоң эреже. Ошондой эле үй бүлөлүк жашоодо. Мисалы, эркек киши үйлөнгөн болсо же кыз киши турмушка чыккан болсо, барганда башка жашоону көрүш ыктымал. Тиги үйлөнгөн адам бир аялды алып келип жашаган болсо, башка жашоо, башка бир адамды көрүш ыктымал. Ана мындай болуп калды жашоом, тигиндей болуп калды, тигини карачы, муну карачы деп салыштырмай башталат. Аял болсо тигинин эркеги мындай шумдук болуп атат, бай туруп атат, мүмкүнчүлүктөрү бар деп, эркек киши болсо тигинин аялы мынтип атат, мунун аялы мынтип атат, меники начар деп, өзлөрүндө жок нерсени башка бирөөлөрдөн көрүп алып, ошону самап, баягы суктары арта баштайт. Эгерде алар тескерисинче өзлөрүнөн ылдый адамдар жашап, бизде деле ушундай кемчиликтер бар экен, кыйынчылыктар бар экен, бирок бизден да жаман адамдар болуп атпайбы, бизден да жаман үй бүлө болуп атпайбы. Биз ушуга шүгүр дейли деген болсо, мына ошолордун үй бүлөсү, ошолордун неаматы, жакшылыгы сакталат. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул өзүнүн оюнан сүйлөбөйт. Мына пайгамбар айткан сөзүндө эч бир кемчилиги дагы жок, туп-туура так айткан сөздөр болот. Мына ушундай эрежени берип кетти. Ошондуктан ар бир мусулман ошол эрежени карманыш керек. Анткени азыркы ушул убакта бирөөлөрдөн таасирленмей, бирөөлөргө суу картмай балеси азыр башталды. Мурунку заманда өзүнүн кошуналарын, айлана чөйрөсүн кичине эле көрчү. Азыр ааламды көрүп койсо мүмкүн болуп атпайбы? Азыр интернетти бир эле точкасын баса турган болсо, канча деген нерселер көрүп атат. Канча деген рекламалар бар, алдамчылар бар. Өздөрүндө жок нерселерди көрсөтүп, же кичине эле болсо аны көркөмдөп көрсөткөндөр бар. Алдамчылар бар. Анан ошого жаштар азгырылып, кирип, суктанышып, анан өздөрүнүн жашоолоруна салыштырып алып, ошонун аркасынан канча деген үй бүлө бузулуп атат. Үй бүлө эмес, бүт туугандардын арасында мамиле бузулуп кетиши ыктымал. Ата-эне менен бала чака урушуп кетиши ыктымал. Мага мынтип койдум, тинтип койдум. Мына ушунун баары тең терс таасир берет. Эгерде биз жанагындай пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын осуятын кармана турган болсок,
анда мындай нерселер бизге таасир бере албайт. Дайыма Аллах субхана таала неаматын сактап, канааттануу менен топурчулук менен өткөрөбүз. Анткени канааттануу бул эң жакшы сыпат. Өзүнүн колунда бар, өзүндөй Аллах субхана ага кандай жакшылык, кандай мүмкүнчүлүктү берген болсо, ошону жакшылап кармап, ошого шүгүр кылып, ошого канааттанган болсо, адамдын ички дүйнөсү байыйт. Ички дүйнө байыгандан кийин бул көптөгөн жакшылыкка жетет адам баласы. Анткени көзү да тоет, жүрөгү да тоет, эч качан бирөөгө суктанбайт, сууга артпайт. Көрө албастыктан, кек сактоодон алыс болот. Анткени топук кылбаган адам тойбос болот. Бирөөгө көз арткан болсо, жек көрүү пайда болот. Анын аркасынан көрө албастык пайда болот. Ошонун аркасынан кылмыш болуп, кол салуу пайда болуп кетиши ыктымал. Мына көрүңүздөрбү, жамандык биздин артынан канча деген жамандыктарды алып келет. Ошондуктан ушул нерсени биз эмне жакшылап түшүнүп, ошону карманышыбыз керек. Андан кийинки 4-үнчү маселе, биздин акыркы айта турган маселе, эми албетте мындан башка да көптөгөн кеңештерди айта берсе көп берет, бирок эң негизгиси кыскасы ошол 4-үнчү айта турган маселе, эми жашоо деген ар кандай болот. Үйлөнгөндөн кийин жана айтып кеттик, өйдө ылдый болот, уруш, талаш болот, жаман көрүш болот, ар кандай нерсе болот, бири-бирин жактырбай калат. Мына ушул убакытта жубайлар эч качан шашылбаш керек. Бул шашылуу деген жаман, шашылуу деген бул шашылуу шайтандан деп айтып коет го кыргыздар деле. Бул жакшылыкты алып келбейт. Эч качан бир нерсе жакпай калса эле, кичине урушуп кетсе, таарынышып кетсе эле, ого үй бүлөмдү бузуш керек, ажырашыш керек, мынчыш керек, тигинчиш керек деген сөздөн алыс болуш керек. Тескерисинче, канчалык жаман көрө баштаса, кызуу чучуга баштаганда ошо үй бүлөнү сактап калайын, кандай жол менен сактап калсам болот, ошого аракет кылыш керек да. Айрыкча жана жубайлар бири-биринен жакпаган мүнөздү, жакпаган бир иш-аракеттерди, мамилелерди көрүп калса, ошонун аркасынан түшүп, жанталашып, ошонун аркасынан туура эмес натыйжа чыгарганга шашылбаш керек. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мына ачык эле айтып атат, бул да Муслимде келген хадис. Эч качан дейт, момун эркек момун аялды жаман көрбөсүн. Ушу үй бүлө жөнүндө айтып атат да. Эгерде ошо аялынан бир жаман мүнөздү көрүп калган болсо, ошол мүнөз жакпай калган болсо, аны башка мүнөзү бар дейт. Ошону жактырып, ошого ыраазы болуш ыктымал деп атат. Бул туп-туура сөз. Анткени адам деген адамдын ичине камтылган ар кандай мүнөздөр бар. Баары эле жаман боло бербейт. Ошондуктан үй бүлө мүчөлөрү ошонун жакшысын издеп, ошону карманып, үй бүлөсүн сактап жашаш керек. Мейли эркеги болобу, аялы болобу. Бул жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мына ачык айкын насаат айтып атат. Эркектерге насаат айтып атат, ошо момун аялдан туура эмес мүнөз көрүп калса, ошонун аркасынан аялын жаман көрбөсүн дейт. Жаман мүнөздү бул жерден көрүп калса, жакшы мүнөздү башка жерден көрөт. Бул мүнөзүнө ыраазы болбосо, башка мүнөзүнө ыраазы болот дейт. Ошентип жубайлар ошо бири-биринен кайсы мүнөздү жаман көрүп калган болсо, ага көңүл бурбай, жакшысын кармап, мына ушул жагы жакшы болуп атат, ушунун аркасынан жакшылык келет деп ошону кармап, башкасына көңүл бурбай, көзүн жумуп чыдап жашаш керек. Ошондо гана үй бүлө сакталып, үй бүлө курулат. Албетте жашоодо деген ажырашуу деген болот, ооба. Бирок ошого эрте шашылып кирип кетпеш керек. Анткени эрте шашылып кирген адам ал сөзсүз түрдө өкүнөт. Ал ажырашам деген ошо ажырашууга жетип калган мамиле болсо, мейли эркек тараптанбы же аял тараптанбы, аны шашпай эле, кеңешип алып эле, ачууланбай эле, убактысында жөн эле чечип койсо болот. Ошондо адам өкүнбөй кетет. Бирок да азыркы убакта жаштар, динди жакшы түшүнбөгөндөр тез эле шашылып кетишет. Эркеги болсо талагыңды берем, ажырашам деп коркутат. Аялы болсо кетем, менин башымды бошот, сен менен жашабайм деп коркутат. А сурай келсең, бир болом эле мамиле болуп калат. Эртеси эле, эртесине да жетпейт. Жарым күн же болсо 1-2 сааттан кийин эле кайра эле өкүнүшүп, туура эмес иш кылып алыптыр деп, эгерде талак берип алган болсо эркеги же аялы жанталашып талагын сурап алган болсо, аны эртеси эле бир молдокени издеп жөнөшөт анан. Биз мындай болуп калдык элек, тигиндей болуп калдык элек, анан ачууланып аттык элек, анан билбей калыптырбыз, түшүнүшпөй калыптырбыз. Мен мындай деп эле айттым элем, ниетимде ажырашуу жок болчу. Ушул сөзүм талакка жатабы же жатпайбы?
мен мынтип эле айтып койгом да, такыр ниетимде жок болсун, ар кандай шылтоолорду айтып анан издей баштайт жоопторду. Ушунун баарына эмне муктаждык бар дейм да адамда, эмнеге өздөрүн өздөрү ушул нерсеге түртөт, эмнеге ушу өзүлөрүн ушундай туура эмес акыбалга кептешет. Сабырдуу болсун, мына ажырашуу деген бул акыркы боло турган нерсе болуш керек да. Мейли мисалы аял эркекти жактырбай калып, чын эле эркек киши үй бүлөнү бакпаса, динин кармабаса, таштап кетсе, же зына кылса, же башка чоң күнөөлөрдү кылып үй бүлө көңүл бурбаса, насаат айтып ушу жакшы оңол болсо, андан кийин анан ошо кой талагымды сурайын, ажырашайын деп анан шашпастан бет алып кеңешчү адамдар менен кеңешип анан чечим чыгарса, иншалла өкүнбөйт. Ошондой эле эркек киши жаман аялга түшүп калып калган болсо, ага насаат кылып, даават кылып, дагы эле болбой туура эмес иштерин кылып аткан болсо, шашылбастан кеңешип алып туруп, андан кийин анан талагын өзүнүн жолу менен берген болсо, бул дагы өкүнбөйт да. Бирок да адамдар эмне ушул нерсеге шашылып атышпайбы, жанталашып. Мына бул дагы өтө туура эмес нерсе. Ошол себептен жаштар ушул нерсеге көңүл буруш керек. Үй бүлөнүн алдында, үй бүлө куруп аткан убакытта үй бүлө жөнүндө окуп, жашоону баштарынан өткөргөн, көп жылдан бери жашап келаткан адамдардан кеңеш сурап, ошолорго кайрылып, анан чечимдерди чыгарыш керек. Ошондо гана эч качан адам баласы өкүнбөйт. Же болбосо бир чечимди чыгарган болсо, каталыгы аз болот, иншалла. Мына ушул бүгүнкү айта турган кеңештерибиз кыскача ушундай. Аллах субхана таала жаңы үйлөнгөн үй бүлөгө, же болбосо мурунтан бери жашап келаткан үй бүлөгө, жалпы мусулмандардын үй бүлөсүнө Алла таала ынтымак берсин, жакшылык берсин, ыйман нуру көрүнгөн, жакшылык төгүлгөн үй бүлөлөрдөн кылсын Аллах субхана таала. Жана бизди шашып чечим чыгаруучулардан кылбасын. Аллахумма салли ва саллим аля абдика расулика набийина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин.